Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah Taala bardığımızın atkarıp жатқан ibadetlerimizi kabul kılgan olsun. Allah Subhanahu wa Taala adam balasına bul dünyada çeklerdi belgilep bergen. Allah Taala özü adamды жараткандыктан кайсыл нерсе адамга зыян болсо ошодон тыйып, кайсыл нерсе пайдалуу болсо, эгер аны инсан өзү түшүнбөсө дагы Аллах Таала ал нерсеге өкүм аткарууга өкүм берген. Аллахтын өкүмүн аткаргандарга түбөлүктүү бейиш жараткан. Аллах Тааланын өкүмүн аткарбагандарга, тоң моюндарга Аллах Таала түбөлүктүү тозокту жараткан. Адам бейиштин амалдарын аткара турган болсо, Аллах Таала дүйнөдө бул жашоосун дагы бейиш сыяктуу бир берекелүү жана жагымдуу кылып берет. Эгер адам бул дүйнөдө Аллах Тааланын өкүмүнө каршы жашоо өткөрө турган болсо, тозокто эле эмес, кабырда эле эмес, Аллах Таала бул дүйнөнү дагы тар кылып коет. Бул дүйнөдө жашаш дагы ал адам үчүн кыйын болуп калат да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан. Ал хадисте биздин негизги көйгөйүбүз баяндалганда, биздин негизги көйгөйүбүздүн себептери баяндалган. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннар ражула ла яхрумур ризқа биз-замби юсибуху." Адам баласы өзүнө бериле турган рызкыдан жасаган күнөөсүнөн улам куру калып кетет экен. Адам өзү жасаган күнөөсүнүн себебинен Аллахтын жакшылыгы келбей аткандыгын түшүнө алат. Башыңызга бир бала келсе түшүнөсүз, менин кайсы бир күнөөмдүн себебинен Аллах Таала мени жазалап жатат окшойт деген ар бир адамдын оюна келет. Бирок менин күнөөмдүн себебинен Аллах Таала мага кандай жакшылыктарды бербей койгондугун билбейт экенмин да мен. Ошол сыяктуу адам дагы билбегендиги үчүн адам күнөө кылып коет. Ошого Аллах Таала бизге бул дүйнөдөгү ушул күнөөнүн караңгычылыгынан кутулуш үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде күнөөдөн кутулуунун жолун айтты. Пайгамбарыбыз айтат: "Ат-таибу миназ-замби каман ла замба лаху." Күнөөсүнө тобо кылган адам күнөөсү жок сыяктуу болуп калат. Аллах Субхан Таала ушуна мээримдүү зат, Аллах Таалага тобо кылган адам, Аллахтан чындап кечирим сураган адамды күнөөсүнү кечирет. Хадисте айтылгандай, анын күнөөсү жоктой болуп калат. Аллах Тааланын 99 сыпатын байкап көрө турган болсок, анын ичинде Аллахтын кечиримдүү экендигине бир түшүндүргөн, кечиримдүү экендигин билдирген көптөгөн сыпаттар бар. Аллах Таала ат-таиб, тоболорду кабыл кылуучу, ат-тавваб, ал дагы тоболорду кабыл кылуучу, ал-афу, Аллах Таала күнөөлөрдү кечирип, адамдын оюнан дагы, периштелердин оюнан дагы, периште жазган кагаздан дагы өчүрүп, таптаза кыла турган зат Аллах Таала. Муса алейхиссаламдын доорунда кургакчылык болду. Кургакчылык деген ал жашоонун тарчылыгы, кыйынчылыгы. Себеби кургакчылык болсо чөп өспөйт, чөп өспөсө мал тойбойт. Анан ушинтип малдар ачка, жашоо кыйынчылык пайда болот, тарчылык пайда болот. Ушундай кыйынчылык болуп көпкө чейин жамгыр жаабай калганда Муса алейхиссалам Аллах Таала менен сүйлөшөт эле. Ошондуктан Калимуллах, Аллах менен сүйлөшкөм деген бир өзгөчө ысымы бар эле. Анан Аллахка кайрылды: "Алла, бул болуп аткан кыйынчылыктардын себеби эмне?" деп айтканда, Аллах Таала айтты: "Муса, сенин коомуңда көптөгөн жылдардан бери мага тоң моюндук кылып келген бир күнөөкөр бар" дейт. Демек караңыз, коомдун ичинде бардыгы жакшы болуп кетип, бирок кээ бир күнөөкөрлөр болсо, ошол күнөөкөрдүн себебинен дагы жалпыга кыйынчылык келе бериши мүмкүн экен. Ошондуктан бул дават менетинде дагы башкаларды дагы тобо кылдырып, жалпынын амалы жакшы болсо, Аллах Тааланын мээрими жайт да, ошого аракет болот. Анан жанакы адамдын кабары айтат, Аллах Тааладан Муса алейхиссалам сурайт: "Ошону эмне кылыш керек?" Аллах Таала айтты: "Ошол адамды Муса коомуңан чыгарып жибергин. Анан ал менин мээримим жайт, силерге жамгыр жайт, бардыгы жакшы болот." Муса алейхиссалам элин чогултуп айтат: "Араңарда бир Аллахка тоң моюн, ушундай бактсыз пенде бар экен, ошонун себебинен Аллахтын жамгыры жаабы айтат, Алланын мээрими төгүлбөй атыптыр. Ошол чыгып кетсин" дейт. Тобо кылсын ошол адам же чыгып кетсин. Жанакы адам элдин ичинде баягы элибизде жакшы макал бар, сөз ээсин табат деп, жанакы өз дароо түшүнөт. Мен экенмин ошол. "Я Алла, ушунча жылдан бери сага тоң моюндук кылсам, жашырып жауып келдиң эле. Бүгүн эми шерменде кыла." Элдин баары ким чыгат экен деп карап калат экен да. Өзү жалпыга баяндар айтылганда, жалпыга бир кандай бир зарыл маселелер айтылганда, ошону менде угуш керек да. Толуктоолор же ушул сыяктуу нерселер айтылганда, анан жанакы адамдардын баардыгы кээ айтты, ким чыгып кетет экен. Баягы адам Аллахка чын жүрөктөн шерменде болуп калбайын деп тобо кылды. Алла, тобо кылдым, болду. Бүгүндөн кийин мен ушул жаман ишимди токтоттум, жакшы ишке айландым деп айтканда, бир аздан кийин эле асмандан кара булут каптап жамгыр жаап баштайт да.
Анан Муса алейхиссалам таң калат. Таң калгандыгынын эки себеби бар да. Жанагы эч ким коомдун ичинен чыгып кеткен жок. Анан жамгыр дагы жаап атат да. Аллах Таалага айтат: "Алла, кандай болду? Сен чыгарып жибер дедиң эле, мен чыгар эле келем го." Жамгыр жаап баштады. Аллах Таала айтат: "Мен Муса кимдин себебинен силерге жамгыр бербеген болсом, мына ошол адамдын себебинен силерге жамгыр берип жатам, меримди төгүп жатам" дейт. "Я Алла, ошол адам ким, бир көрсөм болобу?" деп сураганда Аллах Таала айтат: "Муса, мен буга чейин ошол адамды жашырдым эле, мындан кийин дагы жашырам, эч кимге айтпайм" депчи. Алла субхан таала ушундай меримдүү, кечиримге даяр зат. Пенденин аракети алдыга жылышы болсо, Аллах Тааладан мерим келе берет. Себеби хадисте келген: "Ким бир карыш мага жакындаса, мен ага бир чыканак жакындайм. Ким бир чыканак жакындаса, мен ага бир кулаш жакындайм. Ким мага басып келсе, атайту харвалатан, мен ага чуркап келем" деп Аллах Таала меримдүү, ырайымдуу, бүткүл ааламдын падышасы айтып жатат. Ошондуктан мына бул Рамазан айы тууралуу айтылат. Анын башкы бөлүгү Алланын мерими жаап турган бөлүк, ортоңку бөлүк Аллахтын кечирими болуп аткан учур. Акыркы бөлүккө мына бүгүн кирдик. Акыркы бөлүктө тозоктон кутула турган учур. Бул күндөрдө биз күнөөлөрүбүзгө тообо кылып, Аллах Тааладан кечирим сурап алышыбыз керек. Аллах субханаху ва таала жалпы учурларда күнөөлөрдү кечирет, бирок өзгөчө Рамазан учурунда, Рамазан айында орозо кармаган адам чын жүрөктөн Аллахка тообо кылып көзүнөн жаш чыгарса, Аллах Тааланы кечирет. Себеби хадисте келген: "Кыямат күнү куллу айнин бакия." Бардык көздөр ыйлайт, бардык көздөр ыйлап, көздөрүнөн өтө көп жаш куйулганда, бир канча көздөр бар, алардан жаш куйулбайт, ыйлабайт, алар кубанычта болот. Ошолордун бириси кайсыл көздөн Аллахтан корккондуктан, эгерде митла раси зубаб, чымындын башынчалык болсо дагы кичинекей көлөмдө бир жаш чыга турган болсо, Аллах Таала мына ушул көз жаштын себебинен түбөлүктүү өчпөс тозоктун отун дагы өчүрүп коет ушул адам үчүн. Ошондуктан бул өтө кыйын эле иш эмес. Аллахтан коркуп, Аллахка тообо кылып, Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүү насип кылсын.